Мавлюда Хайруллаева 14 жыл мурун сатып алган жерине бүгүнкү күнгө чейин ээ болбой келет. Хайруллаеванын колунда Сузак айыл өкмөтүнүн буйругу болгону менен жер тилкеси жок. Ал 8 сотук жерди Алимжан Жамалдинов аттуу кишиден 2007 жылы сатып алган. Деген менен ошол маалда айыл өкмөттөн эски дата менен буйрук чыгарылып берилген. Тагыраагы жер тилкеси 2007 жылы сатылса, буйругу 2003 жылы чыгарылган. 100 миң бергеним. Жамалдинов жерди сатып жатканда менден 100 миң алып, мага Сузак айыл өкмөтү чыгарган буйрукту берген. Бирок ушул күнгө чейин жер участогун ала элекмин. Биз сатып алган жер башка адамга берилип кетиптир. Ал мурдагы айыл өкмөт Аскар Сариев берди деп турак жай салып алыптыр. Жерди алган кишиге айыл өкмөт буйрук чыгарып берип, кызыл китеп алыптыр. Жийде арал участкасындагы жер тилке Сузак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын буйругу менен Хайруллаевага турак жай салууга берилген. Бирок кийин ал участок айыл өкмөт тарабынан башка адамдарга берилип, үй салынып кеткенин Хайруллаева айтты. Унда уш ариза берген. Кийин билсек, ал жер үй салып алган адамга чейин 3-4 адамга сатылып кеткен экен. Кандай болгонун билбейм. Бирок мен буйрукту жердин ээси Алишер Жамалдиновдон алган элем. Айыл өкмөт силерге башка жактан жер беребиз дегенден 2016 жылга чейин күттүм. Ошол жылы прокуратурага бердим. 2021 жылы кайрадан кайрылдым. Бирок жыйынтык жок. Прокуратурага кайрылганда Сузак айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер барып, тосмо арыз жазып бериң, жер таап беребиз дешкен. Бирок жазып берген жокмун. Эгесинен алганмын. УКМК жасалма токтомдорду колдонуп, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча Сузак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысын жана анын орун басарын кармады. Маалыматка ылайык, алар документтерди берип, акча каражатын алып жаткан жерден колго түштү. Бул кылмышта схема түзүүгө жана ишке ашырууга Сузак айыл аймагынын мурдагы башчысы жана анын орун басары түздөн-түз тиешеси бар экендиги аныкталды. Алар жарандарга жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча жасалма токтомдорду чыгарган. Бул адамдар жасалма документтерди берип, акча каражатын алып жаткан жеринен кармалышты. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бул иштер боюнча Сузак айыл өкмөтү дагы үн катты. Мурдагы айыл өкмөт жана анын орун басары жер боюнча берип жаткан документтер жараксыз болуп эсептелерин айтышты. Айыл өкмөт 20 жыл мурун 2003 жылдары айыл өкмөт болуп иштеген. Орун басары дагы ошол маалда иштеген. Эми ал документ ушундай кармалып калды, бирок ал эски документтер, эски токтом, эски буйрук азыр эч кандай эч жерге өтпөйт. Росрегистрге деле өтпөйт, архитектурага деле өтпөйт ал. Кандай ал биздин айыл өкмөткө азыркы күндөгү айыл өкмөткө эч кандай тиешеси жок. Сузак айыл өкмөтүндө 50 миңге жакын калк жашап, өлкөдөгү чоң айыл өкмөт болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө айыл өкмөткө жер алууга 1,5 миңдей адам кезекке турган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.